Ген прокуратурада кайрылдык, ГКМБга да кайрылдык, УЗС мэрияга да кайрылдык, бүт жага кайрылдык. Имаратты салып алып туруп анан буздуруп коюш ончок нерсе эмне? Могул жерде көз урушуп мен ура турган болдум го. Көздөрүң көз актыбыз бизден не совпадает у нас. Мен бул жака эчтеке сала алганым жок. Соттон сен могуну салып койдуң. Мен даже техпаспорт бүт барын бүтүрө албай атам. Что это такое? 10 жылдан бери жүрөм. Рафаэль. Мурат, көзүрбой мен чаканда агым мен тапкан матенин акчасы, мен акчам бар буякта. Акчам баары салып туруп анан ошо экендей алдырып буздурам десең ичиң күйбөйбү чоңоз? Жок, эми соттун чечими бар болуп атпайбы? Негизи мындай үйлөр сүрдүрүлүп канча деген адамдар сыздап атат. 90 сантиметр кирип кеткен. Бул жерде пожарная безопасность болуш керек эле. Пятиэтажный здание закон боюнча. Линия түз, сызык түз боюнча турат. Анын эски документтерде линия түз турат. Майты мен чыктыңар го. Было такое. Мен турган жер бул Аламидин базарынын жанындагы Муса Жалил 166 дареги боюнча үй. Бул жерде жер тилкеси турат. Ал эми маңдайынан кесилишинде болсо 5 кабат имарат. 5 кабат имарат. Анан 2018-жылы соттун чечими чыккан экен, бул мыйзамсыз имарат деп. Анан мыйзамсыз салынган депчи. Анан шаардык сот, жогорку соттагы күчүндө калтырган экен бул чечимди. Бизге ушундай арыз менен жаран кайрылып атат, Артыков аттуу жаран. Азыр ошол жаранга байланышып, мынакей жер тилкеси анык экен. Байланышып суроолор берип көрөлү. Саламатсызбы, Бекел? Айтып берсеңиз, бул могул ошондо тилкесиздики болуп атат, Мореки участок? Могул участок биздики. Могул схемасында да көрүнүп турат. Могул эмесинде вот могунда 90 сантиметр маяктан биз жака кирип кеткен. Технический безопасность каралган эмес. Биз 16-жылы сотко УЗС мэрия кайрылганбыз. Ошондон УЗС мэриядан соттун чечими чыгып, сотко өткөрүлгөн. Соттун Верховный соттун чечими чыккан 19-жылы. Снести незаконное строительство, привести первоначальное ошо чыккан. Бул ошондон бери 2006-жылга чейин, 25-жылга чейин эч кандай эме болгон эмес. Соттун чечимдери чыккан, аткарылбай келатат бүгүнгү чейин. Ошондо бул имарат канчанчы жыл салынды эле? Бул 16-жыл салынган, 16-жыл салынган, жогорку соттун чечими 18-жылы чыккан. Чечимди көрсөтүп койсоңуз. Жогорку соттукун райондук анан шаардык соттун чечими чыккан, бир эле. Вот райондун соттун чечими чыккан. Райондук соттун чечими чыккан. Бул жок, бул Верховный сот, жогорку сот экен бул. Бул шаардык соттун чечими экен, апелляционная инстанция дейт. Так. Бул жогорку соттун чечими. Исковое заявление землеустроения города Бишкек, закон о проведении отклонения. Мынакей обязать мне деп турат, Уметова Рафаэля снести незаконно проведенный пятиэтажный жилой дом без разрешительной документации деп турат, Ооба. Сабырова дейт. Бул канчанчы жыл деп турат? 18-жыл. 2018-жылы. 2018-жыл. Анан күнгө чейин соттун чечими аткарылбай келатат. Обязательство алган Уметовдо аткарылган жок. Эмнеге аткарылбай атат? Анын себебин билбейм. Сиз кайрылганда эмне деп айтып атышат алар? Биз кайрылып атабыз, эч ким эчтеке айтпай атат. А сиз ошо Уметов Рафаэль менен өзү менен байланышып көрдүңүзбү? Байланыштык. Ал эмне деп атат? Ал это вопрос решим деп атат. Пока бүгүнкү күнгө чейин эч кандай чечилген жок. Могу участокты мен 16-жылы сатып алганмын. 16-жылы незаконно кошунам незаконно строительствомен заниматься могул жерге незаконно куруп салган. Биз 18-жылдан бери соттошуп атабыз. Соттун чечими чыккан, жогорку соттун чечими да чыккан. Могул жерден биздин территорияга 90 сантиметр кирип кеткен. И техническая безопасность каралган эмес могул жерде.
Технический безопасность боюнча техника безопасность боюнча бул пожарный ход болуш керек эле. Бул жерде пятиэтажный зданиянын пожарный ходунда минимум 3 метр калтырыш керек эле. Ал да калган эмес. А мало что калган эмес, ал 90 сантиметр биздин территорияга кирип кеткен. берсеңиз ошо алдагы схемадан. Мындай болот. Могу жол, монда болот да мондай. Мына жерден монда Ушул жерден 90 сантиметр кирип кеткен. 90 сантиметр кирип кеткен. Бул жерде пожарная безопасность болуш керек эле. Пятиэтажный здание закон боюнча минимум 3 метрден 5 метрге чейин калыш керек эле. Бул да калтырылган эмес бүгүнкү күнгө. Анда ошондо бул мыйзамсыз деп табылсачы, имарат мыйзамсыз деп табылса, бул жака ошондо коммуналка мына ичинде цех иштейби, эмнелер иштейт? Алар кантип киргизип алды электричество? Бул жакта биз электричествону обращать эткенбиз, түндүк Север Электрга. Аны өчүрүп салгандан кийин булар самовольно кайра да кошуп алган. Сууну да водоканалга обращать эткенбиз. Ал жактан да сууну өчүрүп салган, кайра эле өздөрү самовольно кошуп алган. Бүгүнкү күнгө чейин самовольно эксплуатация болгон эмес. Бул зданиянын документи да жок. Эч кандай эчтекен документтери жок. Биз 18-жылдан бери соттошуп келебиз. Бүгүнкү күнгө чейин эч кандай чара көрүлгөн жок. Анан сиз ошол Үмүтовдун өзүнө байланышканда ал эмне деп атат? Байланыштыңызбы өзүңүз? Үмүтов менен байланыштым. Это вопрос решаем деп атат, но ничего Как решать. решают? Кандай кылып чечем деп атат? Пока эчтеке айткан жок. Жок, Решаем мына деп атат. жеке сүйлөшүп, Андай болгон жок. неге? Билбейм, ошол Телефон чалып көрөлүкпү? чалып көрөм. Сиз билесизби номерин? Билем. Чалып көрөлү азыр. Алло, саламатсызбы? Саламатчылык. Бул Рафаэль Үмүтов туурабы? Ооба. Сизге Чекит медиадан чалып атам, менин атым Асель, журналистмин. Бизге Чекит медиадан чалып атам. Угуп атам. Бизге деген бир жаран кайрылып атат да, Ажимурат Артыков деген. Сиздин имаратыңыз салынган, бизнеске деп берген имаратыңызда мыйзамсыз салынган деген жогорку соттун чечими бар экен да. Анан территорияма да кирип кеткен деп кызыл китебин көрсөтүп атат, архитектуранын чиймесин да көрсөтүп атат. Анан ошол боюнча 2018-жылдан бери эле соттошуп келатам депчи. Анан ошол боюнча сизден комментарий алайын дегем. Айтасыңыздар. Мен зайым жанда салабы? Ооба, ушул жакта турабыз. Азыр баштап жакка келиyorsunuz. Азыр өзүңүздөр уккандай келем деп айтты. Азыр Рафаэль Үмүтовдун өзүнөн да комментарий алып көрөлү. Себеби тараптар 2018-жылдан бери эле соттошуп аттыр. Мынакей 7 жыл болуп калган экен. Анан сиз жана эмеңди айтып берсеңиз. Биз Ген прокуратурага кайрылдык, ГКМБга да кайрылдык, ОЗС мэрияга да кайрылдык, бүт жакка кайрылдык. Просто отписка. Эч кандай чара көрүлгөн жок бүгүнкү күнгө чейин. Алар эмне деп жооп берип атышат ошондо? Просто отписка кылып атат районго, район кайра генеральный прокуратурадан районго, райондон кайра бири-бирине ошондой деп атат. Барбы ушул каттарыңыз көрсөтө аласызбы? Азыр монда. Так, азыр көрөлү да башынан. Бул эмне экен? Мэрия экен, Эмне? Мэрия. Снос незаконно печатан без разрешительной документации дейт. Бул сиздин мэрия сизге жооп берип атат, ошондо? Ооба. Бул жерде прокуратура жооп берип атат, Ооба. Көрсөтүн дооматордун эс калуу менен карап чыгып, жыйынтыгын ээсине билдирмей биздин дареке. Прокуратура кайра дубликат кайрылуусу жиберилет дейт. Тиркеме 10 баракта дейт. Сиздин карооңузга комментарий бербейсизби ушулар боюнча? Комментарий берсеңиз, адвокат эмне деди эле бул? Мен айтып унутуп калдым. Азыр бакта көрөлү. Анда монтип эле көрсөтө эле койсунбу? Без звука эле. Так, бул эмне экен? Тоналиев. Прокуратура бөлүмүнүн башчысы дейт. Так. Прокуратура Свердловская.
Бул УВД Свердловская районуна жөнөтүп атат, прокуратура ошондо. Жогорку кеңеш. Ген прокуратура. Администрация президента дейт. Администрация президентага да кайрылганбыз. Ал на стадии досудебного производства дейт. Госкомитет национальный. ГКНБда деп атпайбы? УКМКга да жаздыңызбы? Ооба, ГКМКга да жазганбыз. ГКНБ деп эмне деп жооп берип атат? Саламатсызбы? Здравствуйте. Кандайсың, Мурат? Сиз Уметов, да? Да. Менин атым Асель. Сиз ушул эме боюнча комментарий берип койсоңуз. Бул имарат сиздики болуп атат, ошондо? Анан бул байкени тааныйсыз да? Тааныбыз, конечно. 2018 жылдан бери соттошуп келатам деп сизге домат коюп атат да, бизге кайрылды. Жарангачы, анан ушул бул жактан чыгып кетти деген документтер, тастыкталган документтер да бар экен да. Сиздин чыгып кеткениңиз тууралуучу. Ортодо кокус өрт чыгып калса, мындай кирип машинада кириш керек экен да, өрт өчүрүүчү. Ушул боюнча. Да, значит, свои мысли я на русском высказываю. Как вас величать? Асель. Аселя. У нас для этого сейчас идет судебное разбирательство. Какие-либо комментарии, что я могу сказать? Насчет границы, у нас сейчас идет суд идет. Там будем решать, что да как. Если какие-то нарушения сделал, конечно, за это буду отвечать. А в остальном будем решать в судебном разбирательстве. Сиз могу жерде 2018-жылкы жогорку соттун чечими бар турбайбы? Ошондо деген айтып атат, мэрия деген бул жакты бузсун, сиздин эсебиңизден бузсун деп атат да. Ошо 2018-жылкы жогорку соттун чечими эмнеге аткарылбай келатат азыркыга? Чоңуз мына алачы. Давайте баардыгы сот чечилгенден следующий чоң. Жок, азыр эмне иш боюнча сот болуп атат ошондо? Сиз кайра сотко бердиңизби байкени же кандай? Сотко берген жок, граница боюнча чоңуз. Граница боюнча? Граница сотто шот азабы. А насчет незаконной постройки как получается? Незаконной постройки там получается, да, чоңуз. Убагында какие-то документы я сделал, какие-то не сделал. Получается, у меня находится земля на собственной территории. Своевременно, может, какие-то документы я не успел сделать. То есть вы признаете, что это незаконная постройка, да? Нет, почему я? Это незаконная основная постройка, я считаю. На собственном участке я построил. Много чего документов сделано. Может быть, какие-то нюансы я не доделал. А эмнеге анда жогорку сот мыйзамсыз курулуш деп таап атат муну? Мэрия өзүнүн убагында сотко берет атпайбы ошондо сиздичи? Мындай кылат жоңуз, давайте азыр вопросына кичине келечи. Мурат, өзүң эле билесиң, соттошуп атабыз, мы с тобой об этом разговаривали прекрасно. Калган соттун чечиши болот, Мурат акыбыз. Эми ошон үчүн чайканда мурдагыдай салганда өзүңүз деле билесиз, документация жасаш аябай эле абдан оор болчу убагында. Бир ишке кирип чыгыш, какие-то проблемы были. Вот ошонун артынан может мен чайканды убакыт боюнча жетишпей калдым. Ошонун артынан мен балким сот жагынан ишти алып жүрөдүм. А так Мурат деле школда билет чайканды салып баштаганда деле өз участкама салган, өз аракетин билем деп атчы. Мен деле закон бузганга аракет кылган жокмун. Где-то я просто не доделал, не успел. По времени я не успел, и все. Анан Мурат окуз кичине бир аз келишпектен соттошуп баштадык. Ошол эле вариант там, знаете, особо такого сильно мен гражданин обратился, то, что вы здесь на 90 сантиметров зашли на его территорию. Как вы прокомментируете? Это я могу вам комментарий сказать. Это даже в красной книге, если сейчас увидите мою красную книгу. Берсеңиз, көрсөтсөңүз, сиз да өзүңүздүн. У меня красная книга находится в банке находится. Я этот дом построил за счет кредита. Оно мне в банке находится. Я его сейчас даже никак не могу. Азыр мисалы үчүн бул чектен чыгып кеткен имараттардын баары ошо өлкө боюнча снос болуп атат да. Анан сиздин ошо артыңызда дагы мындай. Мындай да муниципальный жерге чыгып кетсем, муниципальный подмерге эч кандай чыккан жерим жок. Муниципальный жер все на законной основе. Мурат окуздун ортобуздагы частный участкабызда кирип кеткен биздин документтер биз бизге келишпей атат. Даже на то пошло. Убагында госрегистр биякты каалаганда чиберген, меникин каалаганда чиберген. Экөөбүздүн кызыл теп боюнча бири биринен келишпей даже керек болсо. Ошол эки даже госрегистр жооп бере албай атат, ачык айтканда. Азыр ошондо 2018-жылы жогорку соттун чечими чыкты, сиздики мыйзамсыз курулуш деп. Андан кийин сиз кайра сотко берип атасызбы? Азыр кайсы сот иштери жүрүп атат? Ошол боюнча айтсаңыз. Сот иштери чаканда по границам кетип атат азыр. Граница. Ошол качан берди? Ошо кимди сотко берди? Качан берди? Эч качан берген жок. Бул өкөзө чаканда өкөз деле Мурат мага кирип кеттим деп атат, мен кирген жокмун деп ошол жерге сот иши жүрүп атат азыр. Граница боюнча азыр. Граница боюнча жүрүп атат. Мурунку ошо жогорку соттун чечими аткарылбай жатат ошондо.
Эми чоңуз. Анда ал суроо мэрияга берип көрөт экенбиз да. Чоңуз мындай деме, кайсакка билесиңер делечи. Бул разбирательство көп жылдан бери баары тааныйт, баары билет чоңуз. Ошончо имаратты салып алып туруп анан буздуруп коюш ончок эмес эмне. Ончок эмес чынбы? Бул ада кредит алган эме, аракет өз эмгек менен табылган эме. Яни госорган кеңири Ичин азыр барып тартсак болобу? Нелер бар ичинде? Эми чоңуз мындай дачы, это все только через разрешение чоңуз. Коомдук жайда бул деген. Коомдук жай тартып берсе болот, бирок мындай да, только через разрешение да. Тартып берилет прямо. Мен бияктан закон бузган жагы Мурат деле беш колдой билет. Мен бияк участок меники мурда эле болчу. Мен салып баштагандан только анан Мурат келип участканы алып атат. У нас между нами какие-то были недовольства, да, я согласен. Где-то чего-то я не успел. Ошо чек ара боюнча сотко качан бердиңиз? Сиз бердиңизби чек ара боюнча? Качан бердиңиз? Азыр биз Свердловская 22-жылы. Азыр райондук сотто каралып ататпы? 22-жылдан бери, 3 жылдан бери каралып атабы? Потому что муну чече албай аткан себеби көздөрүн госактивист бизнес менен не совпадает. Не совпадает у нас. Это даже государственной основе. Мурда жашап жүргөндө меникин өзүнчө чийип кеткен, мунукун өзүнчө чийип кеткен. Например, Мурат артыкандай чийип аткан моментте мени мага келишип болчу. Должны были посмотреть мои документы. Мен документ үстүмө кетип, булар кызыл китеп меникин үстүмө чийип атат. Кандай болсо болот? Государство сама виновата бияктан азыр. Биздики өзүбүз келишпей атат. Линиябыз кадимки биздики келишпей атат. Келишкен убакытта да аны акыркы дегенде бияка кирип кетип атасыз. Линиядан өтүп атасыз. Хорошо, ал жагын өткөн техника безопасность, пожарный безопасность каякта? Пожарный безопасность жок болуп атат. Мен 18-жылдан бери, 16-жылдан бери мен бул жака эчтеке сала алганым жок. Соттон сен мону салып койдуң. Мен даже техпаспорт бүт барын бүтүрө албай атам. Что это такое? 10 жылдан бери жүрөм. Рафаэль. Мурат, экөө сотошун. Об этом с тобой разговариваем, Мурат. Эгерде мен сага кирип кетсем, кирип кеткенсиң. Жок, уже доказали, уже что тебе надо? Макул кирип кетсем. И незаконное строительство, пожарный безопасность каякта. Сиз Пожарный безопасность каяктан да. Айтсаңыз, эгерде жогорку сот бул курулушту мыйзамсыз деп табылса, свет сону кантип өткөрдүңүз? Улардын баарын эз пайда өткөзүлгөн буга чейинчи. Өткөзгөн документ салган. Айтпаймынбы? Баары эле келатып, тура эле кеткен. Жогорку соттун чечими 18 бул жыл жерде бар чыккандан экен да, кийин мынакей булар снизь 22-жыл документ жасап атат. Госстройдон 22-жыл документ жасап берди. Мурат Сиз ошол документтердин баары банкта да. Неме кылып атасыңар? 22-жылы какой-то билбейм кимдин атынан бардыңар, барып ошо 22-жылы жасадыңар документацияны. 18-жылы соттун чечими чыгып турат. Снести, привести первоначальное состояние деп. Мурат, туурабы? Мурат, экөө ошондо болуп атабы? Мурат, кандай сүйлөштүк элек? Почему-то бат-баттан өзгөрүп атабыз. Мурат айтканбыз өткөндө. Экөөбүз тең өлчөдүк, өзүңдүкүнөн меникин өлчөдүк. Өлчөгөн убакта дагы сен мага кирип кетип атпайсың да. Жок. Кирип кетип аткан убактадан пожарный ход каякта? Ошонун основасында мен 10 жылдан бери эчтеке сала албайм. Жок, Мурат эме. Туурабы? Мурат, подожди, давай как мы с тобой разговариваем. Сөзүн айтсаң, экиши. Макул экөө сүйлөшкөн боюнча. Эгерде мен сага кирип кетсем, сүйлөшкөнбүз. Азыркы баа, коммерческий баа менен хорошо эмесе кирип кетсем, коммерческий баа менен заплачу деген кирип кетсем депчи. Не надо. Пожарный ходду эмне кыласың? Пожарный ходду кандай кыласың? Пожарный ходду мен ошону айынан сала албай атпаймынбы? 10 жылдан бери жүрөм. Сиз бул жака эмне салайын дедиңиз? Биз деле торговый оборот бизнеске ишке 10 жылдан бери эчтеке жок, эчтеке сала албай атам. Сиз айтып атпайсызбы? Мамлекетти күнөөлөп атпайсызбы? Туура эмес чийип койгон экөөсүнүн эки башка депчи. Ошондо сиздин документтериңиз боюнча кандай бул жак? Ошол 90 сантиметр сиздикиби, бияка тиешелүү деген? Меники документ боюнча меники туура чыгат. Единственное пожарное расстояние. А насчет пожарного расстояния туура ошондо сиздики түз болуп атат, жанагындай берчек. Меники, например, мун документте мына көрсөңөр кыш болуп турат, мына чоңуз. Могу чөнтөк болуп турат дейм ояк. А менде чөнтөк жок, меники түп-түз турат, чоңуз. Сиздин документ боюнча? Меники документ тетиги биринчи документ. Это кийин салган документ. Менин документим эң башынан баштап турат, красная линия турат. Эмнеге да сегодня болду решить? Могунда түз эле салып салгансыңар. Жок, мен Мурат, сразу менин документим кандай турат буякта? Жок, ошондо сизди салып салгансың. Жок, Мурат, айсаң вот менин документимди көрөсүң да. Мен көргөнүм жок, мен сенин документиңди. Сен даже көргөнүң жок. Хорошо, я вам принесу документы. Мен документ боюнча соттон эле көрсөттү го мынакей. Меники түп-түз турат. Сеники кийинки салган менин документим мага кирип салып атат. У нас документы не совпадают даже, Мурат. Ты это прекрасно знаешь. Соттон деле калып. Сүрөтү барбы сизде ошол өзүңүздүн документ? Бар менде. Көрсөтсөңүз? Менде копия салам, алып чыгып көрсөтүп берем. Азырбы? Эманчы юашып чакканда внезапно позвонили. Телефондо жок, Телефон жазамысың жок. Адвокатым деле бар. Мен соттон деле карашкан. Соттон деле чалкасынан кетти. Как это сделали деди. Менин документим изначальный документ. Архитекторлор ошо бир эле архитектор жазып берген экенби сиздерге, өкүңүздөргө тең же башка? Меники изначальный документ тетиги башынан баштап эле мен кызыл китем мурунтан баштап эле. Бул кийин чыккан документ.
Бул кийин чыккан документ. Берекин получается бул деген кыйшайып жазып койдум. Башкы архитектура экен, бул. Меники түз Анан сиз ошо башкы архитектурага байланышып сурадыңыз? Ошончо сот болот бизге. Ошол эки вопростун үчүн тоже сот болот. Эмнеге меники мында түз турат? Меники первоначальный документ үйдү алгандан баштап 92-жылы алынган. Ошо боюнча турат. 92-жылы алгансыз бул деме. 92-жылы. Ошо документ да испытат. У нас красный линия. Мурунку документи да бул түз турат. Бул этот документ кийин салган документ уже кыйшык мага кирип турат. А сиз канчанчы жылы алдыңыз жер тилкесин? Мен 16-жылы алдым. 2016-жылы алдыңыз, 92-2016. Ошо вопрос болот кандайчы. Анан насчет пожарного расстояния мен биякта биринчи да салып атканда Мурата не было здесь. Я здесь был, не надо врать. Я здесь был. Я тебе предупреждал. Баягы салбаган, пожарный ходду таштап кеткен десем. Мурат, Могул жерден уң чыкпастан туруп салып салдыңар. Мурат, подожди, давай такой вопрос сделаем. Можешь поливать, да, на адвокат Мурат. Действительно, я мы салып баштаганда тебя не было. Ты пришел потом, когда действительно уже. Нет. Мен ушул жерде эле. Жок, я могу действительно Катя деген бар, менде бул ята чап жүргөн Екатерина деген бар, менде кагаз түрүндө бар. Не имею возражений деген. Может мен салып баштагам. Анан только Мурат алып, анан Мурат келип атат уже. Пожарный расстояние, биз биякта вообще бул кошуна алам деген, жол болсо ар кошуна турат алам деген. Рафаэль салып бер, кийин байланыш бирдем кылабыз деп эле. Почему я пожарный расстояние не оставил я? Расчет был то, что он или он построит. Как я сделал перевязку кошунага, ошондой перевязку кылабыз деп пожарный расстояние не оставлял. Ну она кийин салып баштап өткөндөн кийин Мурат артык покупает этот участок уже, получается. И как получается? Когда я покупал, не было стройки, только котлован был. Начали котлован рыть. Не надо, зачем? Котлован только начали рыть. Вы же после этого же мы ругались. Потом что сен таштабай кеттиң. Вы же сказали, оставите, потом за ночь все поставили, за ночь построили. Зачем врать? Негизи фундамент куюлуп атканда айтылган да сизге, бул жерде документтерин көрсөткөн да, сизге фундамент куюлуп аткандачы, могул жерде чөнтөк бар экен. Меники уже проект түзүлүп, антментке ошо менен кеткен болчу элечи. Уже фундамент асты биринчи подвал куюлгандан кийин келип атат. Подвал куюлган убакта сенде основной очто көрүнүп турат. Кайсы жерден? Сен нагло туруп майта 1 метр чыгып туруп салдыңар. Нагло туруп. Могул жерде балдарым. Айтсаңыз, балки могул бул жакта муздаткычтардын баары эмнеге турат биякта? Просто бул биздики эмес. Бул ушул мыякта иштеген балдардыкы просто. Алар ошо уруксатыңыз менен киргизип жөнүнө киргизип койгон. Жөнүнө киргизип койгон, Сиз бул боюнча эч кандай Азыр ошо өзүңүздөр кандай эле бул эки жарандын сот процесси болуп аткан экен. 2022-жылдан баштап 2025-жылга чейин чек ара маселеси чечилбей аткан экен. Анткени жарандардын айтымында, тараптардын айтымында башкы архитектуранын чийип берген жери экөөнүкө эки бөлөк болуп атыптыр. Экинчи жаран ишкер болсо банкка берип койдум деди, документтерди көрсөтө алган жок. Бирок Ажымурат Артыков байке айтты, ал аныкы болсо көрүнүп турат экен 90 сантиметр бир жака чыгып турганычы. Анан сиз айтсаңыз, бул жакта эмнелер бар? Кандай? Монун подвалында мебель сатылат. Биринчи этажында мебель, экинчи этажда мебель, үчүнчү этажда бильярд, төртүнчү, бешинчи этажында билбейм. Аны киргизбейт. Цехтын көрүнүп атат го, цехтын. Цех, по-моему, скорее всего. Биз азыр ошо ичине кирип көрсөтүп бергенге аракет кылабыз. Ушул имараттын ичине, бул ишкердин ичинде кандай түрдүү бизнестер бар экенин көрсөтүп беребиз. Мынакей бул жер жол, трассага чыккан жокмун деп атат, ошон үчүн мага сноус болбойт депчи, бирок жана жогорку соттун чечиминен биз көрдүк, мэрияга ошондой милдеттенме берилген экен. Бул мыйзамсыз имаратты бузсун деген мэриянын үстүнө жүктөлгөн экен. Бул суроону мэриянын өзүнө да берип көрөбүз. Сиз бизге көрсөтүп берсеңиз, Тарел байке, биякта бул жер эмнелер бар бул жакта? Эми чогуз ресим өзүнүн кире берет турат, бияктан чакканда. Кире берелик, жүргүлө. Бул жакта эмелер бар экен. Эмеректер бар экен. Үйгө керектүү болгон эмеректер. Бул жакка көп эле мисалы бишкектиктер келген болуш керек. Саламатсыздарбы? Канча жылдан бери иштейсиздер бул жакка? Канча жыл болуп калды? 20 жыл болуп калды. Рахмат. Бул экинчи кабаты дагы эмерек, ошондо. Подвалы дагы биринчи, анан экинчи кабаты, 3 кабаты. Эки кабаты эмерек.
бильярд дейт өстү. Барып көрөлү. Мынакей бул жактан көрүп атабыз. Биринчи кабаты, анан кийин подвалы эмерек дүкөн экен. Анан кийинкиси болсо бильярд дейт, PlayStation. Аны ар жакта ошо цехтин лампалары көрүнүп атат, ошо цехте иштеп аткан адамдар көрүнүп атат. Ушул имарат экен. Негизи бул жакты көпчүлүк эле билет болуш керек. Аламедин базарынын жанындагы эле ушундай соода борбор экен. Сиз жана Рафаэль мырза, сиз жана айтпадыңызбы, бул жакта бирөөдөн сатып алганмын, анан ал сала бер деп айткан депчи? Ооба. Ушул мындай кат түрүндө же Кат түрүндө бар менде. Биякта Екатерина Катя деген бар. Возражение не имею деген мен кат түрүндө бар. Мага числосы данные, я могу подтвердить это без проблем. Кошуналардан ошондой макулдук сурагансыз, э? Кошунан баарын алгам. 3 кошунаттан баарына кат түрүндө бар менде. Бирок негизи мындай чек арага салбаш керек экенин билесиз да? Жок, чек ара салбагандычы биз айтпайм мынакей. Мен тиги аркы кошунадан ошондо уруксат алганбыз. Агыл мен притик жабышканбыз. Биз ойлогонбуз, бирибизге жабыштырып, биздания кылып алабыз деп барчу. Ошо менен салып баштаган биздики. Ошо экеле вариант болуп калды. Бул кошуна эле партия, бул эле кошуна алам, салам деген. Ошондой эле вариант болчу биздики. Эч эмес жок ята. Аны мынакей сиздер 2018-жылдан бери эле соттошуп келип атасыздар да, 7 жыл болуптур. Эми ошону мындай өз ара эле чечип алышса болбойбу? Өз ара чечет десек, мынакей чакканда сиздин көчү я не хочу телевидение чыгаргым келбейт. Өз ара сөз болгон. Ачык айткандачы, я не хочу оглашать. Бираз келиштик болбойт атат. И всё, просто это не буду возглашать. Көз сүйлөшкөнбүз, макулдашып келатканбыз. Орто жолдон почему-то по-другому получается, я не могу понять. Балким сиз азыраак сунуштуп аткан жоксузбу? Балким алда болушу мүмкүн. Мен алым жеткенин айтып атам. Алым жеткенде мен потому что 2016 жылдан бери мен кредит отурам. Чаканы мынакей достоверно билет. Большую сумму плачу. Тапканчам бар жака төлөп келатам. Был бы мне шансы, заплатил бы, сөз жок. Бирок ошо бул жерде мындай күмөн болуп атат да, артында ушул сиздин артыңызда дагы мындай таасирдүү адамдар барбы? Эмне үчүн ошо 2018-жылдан бери мэрия таасирдүү эмес, эми просто алардын баардыгы көрүп атышат да. Бир экини салыш, например, өмүр бою мен чакканда ага менен тапкан ата энемдин акчасы, менин акчам бар буякта. Акчам баарын салып туруп, анан ошо экиндей алдырып буздурам десең, ичиң күйбөйбү чоңоз? Жок, эми соттун чечими бар болуп атпайбы? Негизи мындай үйлөр сүрдүрүлүп канча деген адамдар сыздап атат да, мисалы алар бүт эле муниципалдык жерде муниципалдыкка кирген жокмун чоңоз. Кошуна менен эле чакканда 90 сантиметрде эмес жатам. Ал пожарканы санап атат. Айтпам, ал документтер көп. Жок, 90 сантиметр дегенди биз бул жактан документтен көрүп атабыз да. Технически безопасность. Сен меникин көрсөң чоңоз, антип айтпайсың. Сиз көрсөтпөйсүзбү мага? Мен югап келишим керек айтпаймынбы? Меники санаган болчу 10-15 сантиметр, даже какой-то 10-15 сантиметр. Но это по документации у нас неправильно выходит, понимаете, что? По документации у нас. Сиз жана айтып аткан ошо соттагы аябай таң калып атат, кандайча мындай болуп калды деп. Ошол, тастыктай аласызбы мындай далилдеп? Тастыктаганда мына госрегистр жооп берди, кечирип болду. Буякта үй бузулду дейт, меники бузулду дейт, тапасы өкмө кылып болгон изилдешти. Анан документтер не совпадает дейт. Кечирип болду, ал убагында дейт, ошондой убакыт болчу, бир келип алып заявка жазасын дейт, меники тактап берилди дейт. Обыкновенный сетка здесь торчала. Сетка кыйшык турса, ошо боюнча кыйшык тартып таштайт. А мен бул документ 92-жылдан баштап турат, түз линия болуп турат. Бул участкасы тоже түз болуп турган. Но кийин бияка мен жака кирип туруп жасалып кетип атат. Вот и разбирайтесь, все, между нами. А насчет пожарного расстояния айтпайм, бияктан Екатеринадан кагаз турат. Мен ушу аркы кошунан Эрнст деген бар. Ошо экеге барып сүйлөшүп, такташып туруп, мен ага перевязка кылгам. Биякта да участканы туруп бул кошуна алам деген. Бул салабы, ким салабы жабыштырып, бир здание кылып кеткенден ой максатыбыз бар болчу баарыбыз тең. Уже салып баштагандан анан Мурат Ажымурат алып атат. Экөөсү непонятно кетти. Сиз бул жарандан макулдугусуз эле ушинтип салдыңыз да, биягы? Мен салганда, потому что буруку бияктын биринчи хозяин менен салып баштаганда бияктан хозяин башка болчу. Ошо экинен кагаз турат менде, как положено алгам. Равель, подожди. Сен салып атканда мен уже алган болчумун. Мен могул жерге келгенмин. Силерге айтканмын, мына жерде 1 метр таштап кеткиле деп айтканмын. 1 метрди кечинде таштайбыз деп. Эртең менен эртип мояка жылдырып салыпсыңар. Андан кийин келсем, могул жерде экөөсү урушуп, мен ура турган болдум го. Рафаэль, зачем так говоришь? Что не было деп? Мен келип кечинде келип айтып кеттим, предупреждать этип, мен мояктан 1 метр калтыргыла деп калтырасыз эртең менен салып салдыңар. Было такое. Это тоже было. Ну скажи, Мурат,
Катядан мен рұқсат алғанда она подтвердила, что у нее разрешение взял. Я не знаю, Катядан. Мен алғанда сен только начинал. Сіз мысалы көп эле нерсе айттыңыз да, бул байкенин бүт документтери, кагаздары бар экен да, соттун чечими бар экен, отпискалар бар экен. Мамлекеттик органдардын жооп бергендери ошол жакка кайрылгандар, инстанциялардын баарына кайрылгандарды бул байке факт менен тастыктап берип атат документтер мененчи. Сиз деле көп эле нерсе айтып атасыз, бирок бир дагы сүрөт, далил, факт көрсөткөн жоксуз да. Сиз мага мына чакырып атасыздар эртең менен. Вы подготовлены приехали, вас позвали. Байке бизге кайрылды да, негизи. Даярдап келди да. Мен жолдон келесем мага чалсаңыз мен эмнени даярдап беришим керек эле? Анда сиз бизге качан көрсөтүп бере аласыз? Анда мейли биз күтөлү, эртеңке чейин сиз даярдап коюңуз документтериңизди, сүрөттөрүңүздү. Анткени биз дагы мындай калыс 17-синде сот болот. Аяктан документин баары апарып атат, көрсөтөт. Ошол жакка адвокатыңыз барат. Же сиз да барат. Мен да барам, адвокат ошол жактан кезип турабыз постоянно. Анда ошол жактан документтер болот, көрсөтүп бере аласыз, э? Көрсөтүп документти көрсөтөм. Там вопрос конкретно стоял. Почему так получилось дегенде госрегистр не мог ответить. В свое время кайсы райондук сотто болот атат? Свердловский районда. Свердлов районунда, э? Ошондо 17-июнда, кезектеги сот отуруму болот экен. Биз ошол сот отурумуна да катышып, адвокат менен сүйлөшүп, документтерди дагы көрүп, өз көзүбүз менен күбө бололук, э? Ушундай кыла алганда. Ошо тактап турган информацияны жакшы болот сизге дагычы. Ошол эле. Макул анда. Биз бул сот отурумга катышып, анан кийин ошол жактан маалымат беребиз сөзсүз түрдө. Биз бүгүн Свердлов райондук сотуна келдик. Бул жерде сот отуруму болуп өттү. Үчүнчү тараптан мамлекеттик органдардын өкүлдөрү келбей калганына байланыштуу сот процесси жылдырылды. 9-июлга жылдырылды. Бизге деген мурунку аптада убадалагандай, ошол экинчи тарап документтерин көрсөтөбүз деп убадалаган болчу. Ошол азыр көрөлү. Себеби биз буга чейин биринчи тараптын документтерин көрүп, пикирин алган болчубуз. Айтсаңыз, сиз ошол бүгүн кандай документтер көтөрүп келдиңиз? Биз буга чейинки жолуккан немеде мен сизге документти көрсөтө алган жокмун. Анткени сиз мага чалып калган учурда мен машинанын ичинде болчумун. Бүгүн айткан боюнча мен документ алып келдим. Мына колумда азыр меники копия болсо деле гос акт колумда турат. Буга чейинки сот эмеси боюнча граница боюнча суроолор болду. Жана 90 сантиметр боюнчабы? 90 сантиметр ал айткан боюнча, бирок буга чейин мынакей сиз көргөндө мына тартсаңыздар болот. Кошунаныкы Мурат Артыпов сол бетинде күн чыгыш жагында документи аны китеп кызыл китеп боюнча бизге жарымдан кирип туруп кызыл китеп чийилип атат. Бирок ал документ деген кийин жасалган документ. Меники мына алынган документим 1992-жылы алынган документ до сих пор колумда турат. Линия түз, сызык түз боюнча турат. Анын эски документтерде линия түз турат. Анан кийинки жасалган документи деген биздин участкага кирип туруп, получается биздин участкага кирип туруп, ал бизге кайра заявление жазып атат, что биз аны захват кылдык деген вопрос болуп атат. Ошол эки тараптарды биз ооз эки чечише албайбыз. Ошон үчүн үчүнчү сторонаны чакырып атабыз. Ошол эки документтер тактап бериле деп, ошол күнгө чейин бизге чакырганда тура документтерди, тура жоопту биз күтө элекпиз. Демек 92-жылы сиз алганда бул жер түз болгон. Андан кийин Ажымуратов алганда бул жерде 90 сантиметр бер жакка чыгып калган. Мен 92-жылы алганда бул кошунандардынчымын. Анын да эски убагында документ боюнча аныкы да түз турат. Кийин жасалып аткан документи кышык мага участкама кирип жасалып атат. Ошол экиге чын айтканда гос органдарга менин суроом көп бар, жооп берсин деген эле вариантым бар. Ошол эки үчүн бизде көбүнчө уруш талаш болуп атат. Ошого жооп берип койсо жакшы болот эле. Ошон үчүн сот 9-июлга которулду. Ага чейин ушул границаны такташабыз. Ошол мурунку документ жанагы мурунку ээсинин документи деп атпайсызбы, ошонун көчүрмөсү барбы сизде? Бар. Мен сизге ошол моменте мына сиздин коллегаңызга лично которуп документти салып бердим. Мынакей утверждение алат. Мурунку эски меникинби? Да, бар. Мен салып жибердим мына. Азыр жаныңызда барбы? Кимдики? Жаныбызда мына азыр көрсөттүм, мына соткада эле көрүнө. Телефондон мага тартып көрсөттүк чаканда. Потому что ал эскисин көрсөтүп алып келген жок. Эскисин көрсөтүп. Бирок госрегистр алып чыгып көрсөтүп берет. Аны доказать эткен. Аны көрсөтүшөт. Мынакей. Мына бояттан жакшылап такстап карасаңыз мынакей. Мына получается участок. Мен да көзүм жакшы жетпей атпайбы азыр. Так, Мусажайлы мына көчөсү. Мынакей меники түз турат. Мунуку деген мына кирип чыгып косвенный жасап атат. Мынакей мурункусу мына карагыла түз турат. Мына мурункусу түз турат. Кийинкисин карап алды. Мына киргизип атат мага. Мына бул кийин жасалган документи.
ошон үчүн мен сурап атам, пожалуйста, алып чыккыла эски документтерди. Меники 92-жылдан бери азыр документ турат. Мына мурункусу документи мына түз турат. И кийинки жасалган документи мына көрүп алыңыздар. Мага киргизип туруп, ана сен мага кирдиң деп айткан мага суроо болуп атат. Ошо гана тура болобу, тура эмеспи? Ошол суроолорду мен лично госоргандарга, архитектура госрегистрге берет элем. Сиз фундамент куюп аткан учурда түз эле болчу, ошондо? Мен фундамент куюп атканда биякта деген таптакыр башка хозяйка болчу. Анын өзүнүн колунан да разрешение алгам. Возражение эмей деген. Мен билгенден эми меники түз турат, мурункусу түз турган. Ана кандай эле кышыйып пайда болуп калды, мага чоң суроо болуп атат госоргандарга. Ошого жооп берсе жакшы болот эле, бүттү. Мен суроом ошол эле. Потому что Ажы Мурат кошунан мына чийип туруп, мына ал чийди, ким чийдирди мен билбейм, айта албайм. Бирок тастыкталган турат, мына эски документте турат, түп-түз. Жаңы документинде кыйшык мен участкама кирип турат. Жаңы документте. Негизи соседке кошулган деп. Анда ошондо менин негизинде Ана мына буякта жаштап карасаңыздар. Жогорку сот мыйзамсыз деп таптты анда 2019-жылдын чечиминде. Менин негизинде айтышты. Бул мыйзамсыз дегенсиге бул чоң разбирательство болду. Биздики деле убагында УЗСтен разрешительный документ алганбыз. Эмне себептен бар экенин атазбай эле биз дагы разбирательство өзү да түшүнгөн жокпуз. Бизде колубузда көп нерсе документтер бар. Ачык айтканда, кандай чыгып калды азыркыга чейин башым катып турат. Аны да разбирательствого мен көп чаканда жеткен жок. Анан биякта мына карап койсоңуздар, мына боякта чийилип турат. 370 квадрат дегенди 433 деп чыгарып атат мынакей. Мынакей дагы эле как положено жазылып турат мынакей. 370-ти 430 деп чыгарат. 63 квадратты кошулуп атат мынакей. Кайсы кайка кошулуп атат? Ажы Муратка кошулуп атат. Мына оштекен чийилип туруп мына кошуп аткан документ турат дагы эле. Мына как положено земельный участок планда турат. Ошондо бул канчанчы жылы кошулуп атат? Ошо жылы мен атып көрө албай атпайм, көзүм жетпейт чын айтканда. Мына мен сага жөнөткөм, ошо жактан тактап алсаңар болот. Мына официально турат, канча кошулду, канча квадрат турат чыгып атат. Бул документ сиздин колуңузга кантип туруп калды? Бул сот процессинде ушунун баары алып келишкен, госрегистр алып келип, борекин тартып көрсөтүшкөн. Анан сиз жана айтпадыңыз беле, тиги свет, сууларды, ошо коммуналдык кызматтарды кошуп алгам депчи, анан ошонун да документтерин көрсөтөм деп айтып аттыңыз беле? Анын баары эле бар, мен госэкспертизаны өткөм. Мына остался только вот эксплуатация бар. Салып атканда эми өзүмдө бурга чейинки меники светим суум турат да. Бүт бар эле турат, ошол эле кошулган боюнча турат. Как положено төлөп атам, налогун төлөйм, светин төлөйм, суусун төлөйм, баары эле турат. А жанакы өчүрөм деген себеби соттун кагазы менен эле өчүртөбүз деп кошуна ошого эле такап эле өчүртөм. Мишет берген эле вариант ушул. А так мен эч кандай мындай законду буза турган жерим жок. Бүттү, мен да башка айтарым калган эми сот процессинде дагы эле угасыңар, көрөсүңөр. Ачыкка чыгат. Эч нерсени жашырган жерим жок. Өзүм жерим сатып алган. Муниципалдык жерге өткөн эмесмин, бирден сантиметр жылган жокмун. Кошуна менен кирип кетти деген себепти уктугуз менен комментарий бердим мен. Ошол эки процесси дагы эле жүрүп атат. Дагы эле чечебиз. Аяк жагын Кудайым бурса угасыңар. Биз бул маселе боюнча эки тараптын адвокатына тең микрофон сундук. Рафаэль Үмөтовдун адвокаты бизге комментарий берүүдөн баш тартты. Ал эми Ажы Мурат Артыковдун адвокаты бизге комментарий берди. Решением Свердловского районного суда города Бишкек исковое заявление о сносе незаконной постройки УКС мэрии Бишкека, города Бишкек, было полностью удовлетворено, и они обязали именно снести незаконную постройку гражданина Уметова Рафаэля. По данному делу, получается, что хочу отметить, то что мой доверитель Артыков Аджи Мурат является именно соседом по данному участку, и с нашей стороны именно подан иск об устранении именно границ земельного участка. Однако в настоящее время, как всем известно, по данному иску дело рассматривается в Свердловском районном суде, но мы хотели бы отметить о том, что именно незаконная постройка, она признана судом, вот это пятиэтажное здание, но по каким-то причинам мэрия не контролирует свое судебное решение и его не исполняет, то есть не сносит незаконную постройку, которая признана судом. Более того, хотелось бы отметить то, что именно по иску, где мы подали об устранении препятствий в соседний земельный участок, каким-то образом и по непонятным причинам также со стороны УЗС мэрии города Бишкек не приходят на судебное заседание, хотя они признаны третьей стороной. Ушул эки тараптын жер тилкесиндеги чиймелер эмне үчүн эки башка болуп калган деген суроону биз мэрияга дагы, анан архитектурага дагы узаттык.
мэрия болсо расмий түрдө кат жазгыла деди. Катын жөнөтүп койдук. Алардын жообу даяр болгондо чагылдырууга даярбыз. Ал эми архитектура курулуш министрлигине байланышсак, алар буга чейин бул ишмердүүлүк аларга эмес, мэрияга караштуу болгонуна байланыштуу бул суроого жооп бере алышкан жок жана бардык маселелерди сот чечет деген жүйө келтирди. Жана 90 сантиметр боюнча да эмне үчүн ошол архитектуранын чийип берген эмеси эки башка чыгып атпайбы? Тигил киши сотко берген кишиники 90 сантиметр бер жакта болуп турат да, дагы кошумча. Тиги чек арасын бузган адам айтып атат, менде түп-түз ал жерде 90 сантиметр жок, менде түп-түз берилген деп атат да. Анан ошону сиздерден тактайлы дегенбиз. Анткени алар айтып атат, жогорку соттон дагы ошо архитектуранын кылганына таң калып атышат деп атышат да. Эми мен билбейм муну. Ал убакта архитектурада БГА эми мэриянын астында болчу да. Все структура 2019-жылы БГАдагы бизде эмес болчу. Поэтому почему они так сделали и сказать то, что они правильно сделали, неправильно сделали, невозможно. Поэтому объект уже не один раз эме болгон, выездной, даже соттун отурумунун ичинде да выездной эмелери болгон. Замерлер болгон да. Это только к судебным исполнителям обращаться, чтобы исполнили решение суда. Другого выхода нет. Азыркы тапта Кыргызстандын бардык аймактарында мынакей снос деп атышат, кызыл чектен ашкандарды, муниципалдык жерге кирип кеткендердин баарын сүрдүрүп атышат имараттардычы. Анан 5 кабаттуу имараттын ээси мен эң башкысы муниципалдык жерге чыккан жокмун деп атат. Эми сиз бул тууралуу кандай ойлойсуз? Эки кошунанын чиймеси эмне үчүн эки башка болуп калган? Бул окуя кандай аякташы керек? Мамлекеттик органдарда кандай жоопкерчилик бар? Бул туурасында пикир калтырыңыз. Сиз Чекит медианы көрдүңүз. Сиздер менен мен Асия Соронбаева болдум. Көрүшкөнчө.